Бизде Кыргызстанда болуп аткан бул прокурорский беспредел деп коет. А бул жерде прокурорлор туруп алып мынтип атпайбы? Тиги иши деп атпайбы? Кудай буйрса тиги иши менен жолукканда далилдей аласың десе кайра мынтип калып атат. Мына президенттин атын сатып, ушундай бир кээ бир прокурорлор өз билгенин кылып, өтүгүн төргүлүп аткан мезгил. Эми булар кандай кылган? Мына былтыр Жогорку Кеңештин депутаттары 4500 мыйзамсыз козголгон кылмыш ишин далилдеп, мыйзамсыз деп токтомго ала алышты Жогорку Кеңештин депутаттары. Бул 4500 кылмыш иши деген эмне деген ойлоп көргүлөчү. Канча адамдын тагдыры, канча тебеленген тагдырлар, канча кайгылар, канча адам өлдү. Мына ушу биздин эле случайда жанагы кара масканы кийип алып, ар кайсы спецслужбаны жанагы следовательдер жиберип атып, жанагы эч бир дайыны жок, күнөөсү жок баланын үйүндөгү колуктусун коркутуп 8 ай боюнан баласы түшүп калып өлүп калды. Садыркуловду өлтүргөндү, Павлукту өлтүргөндүн баарын жаап жашырган Мирбек Расулов деген 3-4 следователь башкарып калабы. Ушу кантип президенттин кулагына жетпей атат билбейм. Же тегереги жеткирбей жатабы. Мындай акмактарды камап жок кылыш керек да. Бага болсо баягы эле Самаковдун семьясынан акча вымогать этебиз деген тарихте Арпачиев деген главный следователь Кыргызстана ушул президенттин атын сатып, ген прокурордун атын сатып отуруп, мына менин үй бүлөмө 1 жылдан ашык ушундай коркунуч туудуруп жүрүп отурду. Алып кел дейт, менин уулум айтат. Сен 300 000 доллар алып кел. Сени 303-чү коррупция беренеси менен иш козгогон токтотобуз. Сенин атаңды болсо андан башка дагы эзип көбүрөөк акча алабыз дейт. Кайсы бала атасына ушундай тагдыр айтып атканда жөн калат, айткылачы. Уулум барып АКС ККНБга арызды жазып туруп, мына момундай коррупционер 1-чи орундагы деп карматкан. Мына ошол кылмыш ишин козгоп туруп, 2008-жылдагы 14 мамлекеттик кызматчыларды чакырып келип прокуратурага. Аламединдин райондун акими Самат Керимкулов дегенди бир күн камап коркутуп көрүп, калган 14-үнүн баары жүрөгү түшүп калып кол коюп берген. Актай кагаздарга кол коюп берген. Ооба мен күнөөлүүмүн, айланайын, эптеп мени бошотуп ийгиле деп. Анан кайра 14-тен тең арыз жаздырган. Күнөөнү мойнума алдым, эми кыскартып койчу деп. Мен ошол кезде Жогорку Кеңештин депутатымын. Согласно статусу закона о депутата о неприкосновенности, мени Жогорку Кеңештин парламенттен карап, бул Самаков мыйзам бустубу же буспадыбы деп чечим чыгарып туруп, ошончолук мыйзам бускан болсо мынан кармаш керек болчу да. Жогорку Кеңешке кеңеш жеткирбей туруп, ай бергелчи Самаков, кечинде мен сага мында свидетельский показаниябыз бар эле деп алдап чакырып алып 20-30 спецназды кое берип, колума чынжыр салып сүйрөп кетишти. Бул сот процессинде 61 күбө суралды. 61-ин тең прокуратура алып келди. Самаковга баягы тескери показания бересиң деп коркутуп кол койдуруп алгандар. Бир жерге келип 60-ы Самаковду 1-чи көрүп атабыз деди. Бул кишини телевизордон эле көрчү элек. 1-чи жолу көрүп атабыз, Самаков менен ишибиз да жок, аласа бересебиз да жок, эч кандай каршы пикирибиз жок деп прокуратуранын беттерин көздөй кайра өзүлөрүнө жасалган жалган жаласын баарын ыргытышты. Качып берди. 61-чи Нурлан Асанов деген мошенникти алып келишти. Ал 7 жолу кылмыш иши козголуп, по статье 166 за мошенничество. Эл аралык издөөдө жүргөн. Ошону каким-то образдан ушул жерге алып келип, Самаковга жалган жала берди деди. Анысы бир жерден жарым саат сүйлөдү дагы. Анан сот суроо берди. Сен Самаковду качандан бери тааныйсың деп. 14-жылы таанышкам деди. А кылмыш ишин 2008-ге карап козгоп атышпайбы? Десе, урматтуу сот, туалетке барып келейинчи деп чыгып алып ошо бойдон качып жок. Бүгүнкү күндө кайра эл аралык розыскада жүрөт. Урматтуу туугандар, бүгүн мен Кыргызымдын келечеги үчүн, Кыргызымдын бүтүмдүгү үчүн, Кыргызстан эртең жоголуп кетчү мамлекеттердин катарынан чыгарып сактап калалы деп патриоттук сезим менен иштеп жүргөн адаммын. Кимди ким соттош керек? Ким жоопко тартылыш керек? Урматтуу эл журт, аны өзүңөр чечкиле. Являюсь 4-м добросовестным покупателем согласно законодательства о земельном кодексе, да?
жердин менчик ээси 93-97 жылы элге үлүш катары менчик таратып берген жерин биринчи кишиге сатыптыр. Ал экинчи кишиге сатыптыр. Үчүнчү киши Абай Таштанбеков деген жигит сатып алып, трансформация жасап, бизнес кылам деп. 2008 жылы дүйнөлүк кризиске Кыргызстан биринчи очередте кабылган. Мына ошондо айласы кетип, баягы алган кредит карыздардын ордуна ушул жерди аласызбы дегенде мейли деп алып, мен чет элдик инвестиция тартып келейин бул жерге деп. Эмне деген инвестицияларды тартып келдим туугандар? 8 чуңкурлуу гольф карадо курабыз деп тартып келдик. Алар эл аралык кризиске байланыштуу курулбай калды. Мен ошол жерлерди кызыл тилке кылып туруп сатып ийип басып кетсем эч бала жок эле. Жок, ушул жерге эли журтка, жергиликтүү бийликке көп салык түшсүн. Көптөгөн жумушчу орундар болсун. Наконец чоң инвестиционный проект болсун деп жанагы инвестициялык проектлерди тартып келсем, бүгүнкү күндө мына ушундай көз караш болуп атат туугандар. Бул өтө чоң проект. 3000 жетим бала, бирок сабакты жакшы окуган. Орустар одаренный деп коет го, таланттуу деп. Мына ошондой балдар үйүндө багар көрөрү жок, бирок окугусу келип Кыргызстандын келечеги үчүн аттуу баштуу инсан болом деп аткан уул кыздарыбызды, бөбөктөрүбүздү окута турган, 3000 баланы жашап окута турган мектеп академиясы. Жер саткандардан бирөөнүн дагы претензиясы жок. Мисалы үчүн Абай Таштанбеков деген жигит ушул жерди сатып алып атканда 5-6 эсе көтөрүп баасын сатып алган экен. Алардын баарынын 2 папка распискасы турат. Айланайын Абай, биздин кенедей дагы претензиясы жок. Сага чоң рахмат, вактылуу бол, ген аносуй тамак иш деген собсон распискалары турат. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы киши ушу мен жердимди сатып ийдим эле деп бир дагы мындай койгон жүйөлүү күнөөсү жок да. Тескерисинче алар үй сатып алды, машина сатып алды, кредит жапты жана башка кылып. Алла разы болсун деп гана турган бир сөздү айтып атышат. 2005 жылдан 2015 жылга чейин 46 000 гектар жер трансформация болуптур. Ал миллиондогон адамдардын менчик үлүшү. Менин кандай жумушум бар? Мыйзам трансформация болдубу же трансформация болгон жокпу? Мен 2007-2008 жылы 2010го чейин катардагы же депутат эмес, же мамлекеттик кызматта жок, катардагы эле жөн эле бизнесмен болчумун. А бул прокурорлор иш козгоп атканда мени депутат болчу деп ойлоп алышыптыр да. Ошол бойдон козгоп алып, артка кете албай шайлар болуп турган мезгил бүгүнкү күндө. Эгер ким трансформацияны тескери кылган болсо дагы ошол тескери трансформация кылган 80 мамлекеттик кызматтардын бирөөнү жоопко тартыш керек эле да. Я тут при чем? Я купил трансформированную землю. Туугандар, мыйзамдаштырылган $1 миллион боюнча. Мен жана Бакиевтерге $1 миллион берген имишмин да. Өзүңөр элестетип көргүлө. Бакиевдин эң катуу душманы ким бүгүнкү күнгө чейин? Атамек. Текебаев, туурабы? Бүгүнкү күнгө чейин келишкис катуу душманы Текебаев. 2006 жылдан 2014 жылдын июнь айына чейин мен Текебаевдин орун басары болуп иштедим ушул партияда. Ана менден Бакиевтер $1 миллион алмак беле. Элестетип көрсөңөр. Арабтардан делегация келип, алар шейхтин бир тууган иниси болгондуктан особо охраняемый объект деп коет. Аны резиденциянын ичине жайгаштырып, ошол жерде конгресс холлдо переговор жүрүп атат. Арабтар менен мен сүйлөшүп атам. Кандай инвестиция тарталыбы Кыргызстанга деп. Аңгыча Жаныш Бакиев кирип келип атат. Ал деген жанагы гос охрананын директору болгон ал кезде. Бүт объектилердин баарын карачу. Ал толук укугу бар, любой жерге кирип келип, коопсуздукту сактай турган. Себеби ал жерде президент жашайт. Өзгөчө коргоого алынган лицо. Кирип келип атат, баары тура калып учурашып атат, отуруп, "Бай булар кимдер? Булар арабтар, булар туугандар." Жакшы деп блокноттун мындай кичинекей болгон дипломаттын алчыгы ичинен бир блокноттун алчыгып жазып атат. Эме деп тиги. Арабтар турбай туугандар, Кыргызстанга келген турбай, жакшы. Эми рахмат деп турса баары туруп ал сүрөткө түшүп атат. Мен да биринчи көрүшүм, мен да сүрөткө түштүм. Кандай салам алейкум деп мен да сүрөткө түштүм. Ошол 1000ден ашык сүрөттүн ичинен бир сүрөттү таап алып, жанагы кичинекей дипломаттын көтөрүп аткан сүрөттү алып туруп, ошончо кишинин ичинде тегерек столдо отурган кишилердин көзүнчө мен $1 миллион берип аткан экенмин да. Канча киши бар эле ал жерде? Ал жерде 9тан ашык делегациянын мүчөсү, 2-3 фотограф, камера тарткан жигит, тил которуп берген котормочу кыз, Жаныш Бакиевдин телохранительдери жана башка протоколщиктер. Баш аягы жок дегенде 15 киши отур.